Кутман күнүңүздөр менен урматтуу замандаштар. Мен кыска тооготерин айтайын. Азыр Өмүрбек Черкешевич айтпадыбы? Мен ишенгим келет, ал киши убадасында турат деп. Мен убадасында турарына ишенбейм, ачык айтам. Анын ниетинен күмөн санап калат эгер ал жолго барбаса дейт. Бир кездерде айткан эле да, ак эмгек, адал ниет. Сиздин ушундай көрөгөчтүгүңүз үчүн сизге баатырдыкты берем деген эле да ал киши. Анан күмөн санаштын кажети жок. Эгерде бул киши шайлоо системасын жаңылайм десе, жанындагы биринчи жан жоокерлерден көз каранды Өмүрбек Черкешевич. Мына ишенбай түшөнбөйчө көңөр улам жаңы системаларды сунуш кылып атпайсыңарбы? Анын тегерегинде андай кишилери жок. Анын тегерегинде башка кишилер. Башка жакта иштеп бере турган кишилер. Биз үмүттү коюшубуз керек, бирок үмүт реалдуу болуш керек да. Жанакы Киплинг айткандай, умей мечтать, не став рабом мечтаний дегендей. Мы не должны быть рабами своей мечты. Да, идеальный вариант экен, да, ушундай болот экен деп. Мына азыр бул жерде бет ачарын жүргүзгөндө 5 мамлекетти мисал келтирди. Нидерланд, Финляндия деген сыяктуу. Дүйнөдө жетишкендиктери боюнча биринчи ондуктагы турган 5 мамлекетти келтирди. Дүйнөдө биринчи ондукта турган. Биз Кыргызстан кайсы жакта турарыбызды өзүбүз билебиз. Мына жөнөкөй эле биринчи А дегенде эмнеден башташыбыз керекпиз? Биздин жарандардын конституциялык укугу корголобу жокпу? Ушуга жооп табалы. Бул машинаны кое туралы, башка технологияларды кое туралы. Мен кыргыз жаранымын. Мен шайлоого, шайланууга укугум барбы деген суроого жооп табалы. Мен айтам, баса белгилейм, жок. Укугуң жок. Себеп сен өзгөндө жашап атсаң, сенин тизмең базар коргондон чыгышы мүмкүн. Базар коргондо жашап атсаң, сенин тизмең ат башыдан чыгышы мүмкүн. Калппы? 100% чын. Форма 2 деген бале бар. Мына Оштун өзүнөн өткөндөгү шайлоодо канча киши Күлчөгө барып добуш берип келген? 5 колдой билесиңер баары. Мына технология, ал технология. Тооба келтирелим мен, тооба келтирем, айланайын. Мен Кыргызстанда жашайм, мен реалдуу жашагым келет. Биз ирип бүткөнбүз. Бир суур дейт, азыр Өмүрбек Черкешев айтканда, ошол суурдун 3 баласы болуп атпайбы? Үчөө эле казып атат. Кийинки шайлоодо көрүп атасыңар азыр, могул 3 партияга даярдык көргүлө деп бир эле киши баарына чакырып чай берип аткан жок, колгон токой миллионерлер чай берип атат. Мен канчанчы болуп кирип калам деп. Мына мен бир жума башта Москвадан келдим. Менин укугум бар деп Россиядагы биздин жарандар монда блокнот чыгарышып атат. Менин укугум бар деп футболка жасап кийишип атат. Менин укугум бар деп мондай чыгарып атат. Менин укугум бар деп чөйчөктөрдү чыгарып атат. Мына ошолордун кыйкырыгын бүгүн угабы бүгүн депутаттар? Жээнбеков угабы бүгүн? Укпайт. Себеп биз аны 1 жыл башта угузганбыз. Укпай койгон, азыр деле укпай атат. Жараткан Аллах Таала жазалай турган кишисинин кулагына тыгын тыгып, жүрөгүнө мөөр басып, көзүнө парда тартып коет дейт. Бүгүнкү бийлик жаза ала турган бийлик. Жазасын колуна кармай турган бийлик бүгүн. Мына 1 миллионго жакын кыргыз жарандары чыркырап ыйлап жүрөт. Менин укугум бар деп. Жок, сенин укугуң жок дейт. Эгерде мына Smartmatic деген фирма, мен силерден сурандым, жок дегенде баланча турат, кеми бар деп койбойсуңар деп орточосу. Анан акырын айтат, 2000-дин тегерегинде болот экен деп. Туура айтат, ижарага алсак болбойбу? Мына телефондор чыгып ататпы? Быйыл телефонду алып берсең, балаңа кийинки жылкысында меники эскирип калды деп атат. Жаңы телефон чыкты. Ошол сыяктуу эле ижарага алсак, арзан да болот. Эң негизгиси бийликке болгон ишеним жаратылат. Эгер бүгүнкү бийликке эл ишенип, эл көтөрүп, эл таяп турган болсо, көрүнгөн өлкөгө колун сунуп алып, соодагердей болуп учуп бармак эмес. Чапкылап көрүнгөн өлкөдө жүрмөк эмес.
Мына ушул жүргүзүп аткан идеяны төгөрөк столду өткөндөгү биринчи төгөрөк стол аябай эффективдүү болгон, жакшы болгон, пайдалуу болгон. Муну экинчи этабы экен, бирок ушул ноябрь ичи парламенттик угуу өткөрөбүз деген дагы оюңар бар эле. Бүгүнкү күндө эгерде жанакы айткандай тилеги барбы, ниети түзбү экен, ниети тазабы экен деген суроого жооп табуунун эң жеңил жолун таап берейин. Динара айым сизге. Бир 20-сынан кийин бийлик деген эл үчүн иштейт. Элдин кулу да. Парламент деген элдин кулу да. Эгер элдин үнүн укканга даяр болгон болсо, мына ушул ноябрь айынын 3-чү декадасында кенен парламентте угуу жасашыбыз. Ар кандай саясий күчтөр менен. Босого боюнча 3%га чейин деген сунуштар болуп атат. Мен өткөндө эле айттым эле, жок дегенде 5%га түшүрбөсө, мына шайлоо революция менен бүтөт. Бүгүнкү күндөгү элдин маанайы ушундай. Экинчи чоң маселе дагы баса белгилеп айтам. Ушул уюштуруучуларга дагы, киргизип аткандарга мен жазуу жүзүндө сунушумду бергенмин. Конституциялык укукту ордуна коелу. Кыргызстандын жаранысын шайлоого укугуң бар деген. Муну болгондо дагы көтөрүп жүрүп баардык жерде өткөрсө болот экен да муну. Полицияларга акча аябай керек болуп атпайбы? Туура, муну токмокто айланып өткөн жолдун ар бир талдын түбүндө отуруп го мондойду көтөрүп алып. 60-тан өттүңбү акча төлө деп. Эгер өлкө кызыктар болсо, өз жаранынын укугун ордуна коюп берем деген болсо, мондайды көтөрүп алып, Россияда базарларда кыргыздар чогуу иштеген жерде 1800 киши турган, алар каттоодон өтүшүп атат. Каттоодон өтүп аткандыгынын белгиси азыр электрондук каттоо болуп калган. Телефондон эле каттоодон өтүшүп атат. Биз 1800 киши ушул жерге жыйналдык, шайлоону ушул жерден өтөбүз деген талапты коюшкан болсо, ошол жерге ушуну көтөрүп барышы милдеттүү болот мамлекет. Конституция ант берди. Анан өткөндө элчи менен жолугушканда элчи айткан имиш: мен борбордук шайлоо комиссиясын чакырып, силер менен жолугушуу уюштурам. Жолугушуу уюштуруунун кереги жок. Аны чечүү керек. Конституцияда талап ушундай коюлган. Ушул талапты дагы бир жолу баса белгилейбиз. Уюштуруучуларга рахмат. Мен эч бир жыйындарга көп катышчу эмес элем. Мына ошол шайлоо кодексине тийиштүү болгон маселелер боюнча Динара айым, Гүлнара айым экөөңөргө эч бир жыйында жок деп атканым жок. Эгер парламенттик ачык угууга даяр болгон болсо, ал жерде дагы чыгып баяндама жасап берүүгө даярмын. Рахмат, ийгилик болсун.